Илим жана зикир. Илим 38. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ыймандуу киши өлгөндөн кийин төмөнкү жакшы амалдарынын сооптору ага жетип турат. Алар анын үйрөткөн жана жайылткан илими, артына туяк калтырган жакшы салих баласы, мурас катары таштаган Кураны, салган мечти, же мусафир жолоочулар үчүн тургузган үйү, казган арыгы, өлгөндөн кийин сообу тийип турсун деген ниетте көзү тирүү, ден соолугу таза кезинде өз малынан, каражатынан берген садакасы. Вакыфка окшош садака кылган болсо. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ыймандуу киши өлгөндөн кийин төмөнкү жакшы амалдарынын сооптору ага жетип турат. Алар анын үйрөткөн жана жайылткан илими, артына туяк калтырган жакшы салих баласы, мурас катары таштаган Кураны, салган мечти, же мусафир жолоочулар үчүн тургузган үйү, казган арыгы, өлгөндөн кийин сообу тийип турсун деген ниетте көзү тирүү, ден соолугу таза кезинде өз малынан, каражатынан берген садакасы. Вакыфка окшош садака кылган болсо. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ыймандуу киши өлгөндөн кийин төмөнкү жакшы амалдарынын сооптору ага жетип турат. Алар анын үйрөткөн жана жайылткан илими, артына туяк калтырган жакшы салих баласы, мурас катары таштаган Кураны, салган мечти, же мусафир жолоочулар үчүн тургузган үйү, казган арыгы, өлгөндөн кийин сообу тийип турсун деген ниетте көзү тирүү, ден соолугу таза кезинде өз малынан, каражатынан берген садакасы. Вакыфка окшош садака кылган болсо. Ибн Мажа.